Арбаңыздар, өткілі жұртым. Менің атым Гүлзат Алиева. Мен философия фильмдердің кандидаты деген илимий намым бар. Илимий даражан боюнча доцент мен. Өткілі жұрт деп аталған коомдук кыймылдын төрайымы болуп саналам. Facebook тармагындагы окурмандар мени теңирчи катары билет. Мен теңирчи деп кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын колдоочу жана коргоочу адамды түшүнөм. Бүгүн мен сиздерден көңүлүңүздөрдү теңир тааным боюнча талдоолорго бөлгүм келип жатат. Анан биринчи талдоонун атын жараткан теңирдин сырткы келбети кандай деген темага арноону чечтим. Бул талдоолор жалпы кыргыз журтуна дин таануу жана ишеним чөйрөлөрүндөгү билимин тереңдетүүгө, жаңы билимдерди алууга шарт түзөт, мүмкүндүк берет деген жакшынакай ишенимим бар. Алгач мен сиздерге сунуш кылынып жаткан талдоолордун планы менен тааныштырсам, бүгүнкү талдоонун планы 2 чоң бөлүктөн турат жана ар бир бөлүк өз алдынча темалардан куралган. Ушул темалар боюнча жана ошол бөлүктөр боюнча мен талдоону акырын аста уланта берсем. Бүгүнкү талдоонун биринчи темасы теңир тааным жана дин деп аталат. Жана биринчи бөлүмдүн биринчи темасын жападан жалгыз жараткандын аты ким деп атадык. 18.000 ааламды, Манас эпосунун айрым варианттарында 72.000 ааламды, заманбап илимдин тили менен айтканда 18.000 же 72.000 метагалактиканы жасаган гениалдуу инженер же кудуреттүү күчтүү жараткан бирөө эле. Муну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Эми бул жерде аалам же метагалактика жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиздер билесиздер, биздин система, биз жашап жаткан система бул күн системасы деп аталат. Биз жашап жаткан системанын борборунда күн орун алган. Сиздер билесиздер, күн бул жылдыздар түркүмүнө кирет. Күндүн тегерегинде 9 планета айланып жүрөт. Ошо 9 планета менен бирдикте бул биздин система күн системасы деп аталат. Эми ушул күн системасы сыяктуу бир топ көп жылдыздар системасы бар. Алардын бир типтүү жылдыздар системасынын жыйындысы галактика деп аталат. Ал эми галактикалардын жыйындысы метагалактика деп аталат. Ал эми метагалактиканын жыйындысы бул материалдуу дүйнө болуп саналат. Ушул эбегейсиз зор масштабтарга ээ материалдык дүйнөнү же болбосо 18.000 метагалактиканы же 72.000 метагалактиканы жасаган, жараткан, кудуреттүү күчтүү жараткан бирөө эле. Бирок жападан жалгыз жаратканды ар кайсы тилде ар кандайча аташат. Айтсак, англис тилинде аны God дешет, латин тилинде аны Deus дешет, орус тилинде аны Бог же Господь Бог дешет, еврей тилинде Яхве дешет, араб тилинде Аллах дешет, кытай тилинде Тян дешет, жана башка деп аташат. Бирок жараткан бирөө эле. Айтсак, менин атым Гүлзат Алиева. Мен бирөө элемин, бирок бирөөлөр үчүн мен эжемин, бирөөлөр үчүн мен сиңдимин, бирөөлөр үчүн мен кызмын, бирөөлөр үчүн мен чет өлкөлүк жаранмын, бирөөлөр үчүн мен Кыргызстандын жаранымын жана башка. Бирок менин ар кандай статуска ээ болгондугума карабастан Гүлзат Алиева бирөө эле. Баарыңар күбө болгондой, кийинки кездерде, айрыкча акыркы 10-15 жыл аралыгында улутум деген кыргыздарды теңирчи же каапыр деп жекегендер көбөйдү. Теңир ишениминде жүргөн кыргыздарды каапыр деп жекирүү таптакыр туура эмес. Анткени тарыхый жана фольклордук материал күбөлөгөндөй, кыргыз эли байыртан эле басса да, турса да, теңирим жалгасын, кудайым колдосун деген сөздөрдү оозунан түшүрбөгөн кудайчыл эл болгон. Эскерте кетсек, кыргыздар дүйнөдөгү эң байыркы элдердин бири. Элибиз теңир ишенимин карманып, миңдеген жылдарга созулган карт тарыхты басып өтүп, бүгүнкү күнгө чейин эл катары сакталып отурушат. Кыргыз тилинде 18.000 ааламды же 72.000 ааламды жасаган жападан жалгыз жараткандын аты теңир.
башка тилде эмес, кыргыз тилинде теңир деп аталат. 72.000 метагалактиканы же 18.000 метагалактиканы жасаган жападан жалгыз гениалдуу инженер же болбосо теңдеши жок кудуреттүү күч кыргыз тилинде теңир деп аталат. Ошол себептен Манас эпосунда жалгыз теңирге сыйынган Манас атабыз менен анын 40 чоросу кийген тону көк темир, сыйынганы бир теңир деп сүрөттөлөт. Муну карап койсоңуздар болот. Сагынбай Орузбаков атабыздын вариантындагы Манас эпосы 3-китеп 138-бет. Демек, дагы кайталайын, 18.000 ааламды Манас эпосунун айрым варианттарында 72.000 ааламды жасаган улуу күчтүн кыргызча аты теңир. Анын үстүнө Айкөл Манас атабыз Аллаха эмес, теңдеши жок теңирге ант бергенинде эле канча терең маани жатат. Эми муну эпостон ыргытып сала албайсыздар. Ошондуктан Айкөл Манас атабыздын антын мен толук түрдө сиздердин эсиңиздерге кайра салып коеюн. 6 санаман турганда ыйык кыргыз жеримди, душмандын буту баскыча асыл кыргыз элимди, тебелетип бөтөнгө кор кылып карап жаткыча, туулбай туна чүнөйүн, тирүү жүрбөй өлөйүн. Алатуу артык жер үчүн, ак калпак кыргыз эл үчүн жанымды курман кылайын. Аткарбасам антымды, төбөсү бийик көк урсун, төшү түктүү жер урсун, көкө теңир өз урсун. Биздин талдообуздун биринчи бөлүгүнүн экинчи темасы дин менен ишеним, жалпылык жана өзгөчөлүк деп аталат. 18.000 ааламды жасаган жападан жалгыз жараткандын дини жок. Көп түрдүү диндерди пенделер өздөрү ойлоп чыккан. Айтсак, исламды жараткандын дини дей турган болсок, анда жараткан исламдын кайсы багытын өзүнүн дини деп эсептейт? Жараткан суннит багытындабы же шиит багытындабы? Жараткан салафитпи же вахабитпи? Же жараткан башка агымдар менен багыттарга таандыкпы? Акыл кылчай турган болсок, анда жараткандын дини жок экендигине толук ынанабыз. Анткени жараткан заманбап ислам дининин 73 багыты менен агымынын бирөөн дагы менин диним деп атаган эмес. Ыйык китептерди барактап көрүңүздөр, мындай сөздөрдү таба албайсыздар. Эрижи катары дин, религия түшүнүгү аркылуу башкаларга же бүткүл дүйнөгө үстөмдүк кылуу максатында мыйзамдаштырылган ыйык китептери менен пайгамбарларга, ошондой эле жараткан менен адамдардын ортосуна акча төлөтүү жолу менен ортомчулук кылган дин кызматкерлери менен диний мекемелерге ээ болгон институтташтырылган коомдук кубулушту туюнтушат. Дин кызматкерлери, башкача айтканда, башкаларга же дүйнөгө үстөмдүк кылуу максатын көздөгөн ортомчулук кылган адамдарга акча төлөбөй койсо эле дин өз жашоосун токтотот. Дин, религия түшүнүгүнөн айырмаланып, ишеним, вера, верование түшүнүгүндө адам менен жараткандын ортосунда пайгамбар же дин кызматкери деп аталган пенде, орусча айтканда смертный человек түрүндөгү ортомчу жок. Ошондой эле адам жаратканга чын ниеттен кайрылып, өзүнүн ага болгон сүйүүсү менен сый-урматын, бийик моралдык этикалык принциптерди бирөөдөн коркуп үрккөндөн улам эмес, өз алдынча чын жүрөктөн сактоо аркылуу көрсөтөт. Ошентип, динде Эшмат деген пенденин динин Ташмат деген пенде мамлекеттик каттоодон өткөрүп, мыйзамдаштырып кое алат. Ишенимде болсо, жаратканга болгон ишеним адамдын жүрөгүндө болот. Аны жараткандан бөлөк эч ким мыйзамдаштыра да, мыйзамдан чыгара да албайт. Динде Эшмат менен Ташмат сыяктуу пенделер курган синагога, чиркөө, мечит жараткандын үйү деп аталат. Ишенимде, анын ичинде теңир ишениминде жараткандын үйү болуп, пенделер эмес, кудурети күчтүү жараткан өзү жасаган 18.000 аалам же жаратылыш храм же болбосо жараткандын үйү болуп саналат. Демек, ишенимде, орусча айтканда, показуха формасындагы кош стандарттар жок. Ишеним бул адамдын ички жан дүйнөсү, энесинин сүтү менен кошо берилген анын өздүк этикалык императивдери. Башкача айтканда,
жазылбаган мыйзамдары болуп саналат. Айтсак, Чыңгыз хан дүйнөнүн теңин басып алса да, өз ишенимин ага багынган элдерге дин түрүндө таңуулаган эмес. Анткени Чыңгыз хан ишенимин өзүнө гана, өзүнүн ички дүйнөсүнө гана таандык улуу руханий мурас деп түшүнгөн. Теңир ишеними адамзат тарыхындагы эң алгачкы монотеистик, грекчеден монос бир, теос кудай же бир жаратканга ишенүүгө негизделген дүйнө таанım болуп саналат. Ошол себептен кыргыз тилинде көптүк маанини туюнткан теңирлер деген түшүнүк жок. Демек, теңир ишеними бул дин эмес, бул ишеним. Теңир ишеними кыргыз элинин дүйнө таанымы менен маданиятына гана эмес, дүйнө жүзүнүн ар кыл цивилизацияларына да укмуштуудай чоң таасир эткенин тарыхый фактылар ырастап турат. Өз учурунда көп кудайга ишенген байыркы семит дүйнөсүнө, еврейлер менен арабтарга байыркы кыргыздардын жалгыз теңирге болгон ишеними алгачкы жолу байыркы шумерлер аркылуу жеткен. Деги эле адамзаттын цивилизациясынын башында байыркы шумерлер турат. Мен атайын бул булактарды сиздерге коюп койдум. Эгерде сиздерде каалоо тилек болсо, видеону ушул бөлүгүн токтото туруп, бул булактар менен таанышып, аларды ачып окуп, байыркы шумерлердин дүйнө тарыхы менен адамзат цивилизациясына тийгизген таасирин биле аласыздар. Дүйнөлүк тарых күбөлөгөндөй, египеттиктер, римдиктер, готтор, англосакс элдери, еврейлер, арабтар, Цин империясы, Осмон империясы, Сталин уюштурган СССР державасы баары тең ыймандуулукту, согушканды, там же болбосо имарат салганды, динди, кудай таанууну шумерлерден үйрөнүшкөн. Мынакей могул жерде сиздер сүрөттө шумерлерге таандык зиккуратты көрүп турасыздар. Атайын кийинки темаларда дагы мен бул шумерлер курган зиккураттарга атайын токтолом. Анткени байыркы шумерлер өздөрү башка тараптан келишкен Месопотамиянын территориясына жана өздөрүнүн мурунку мекенин алар Улуу тоодо калды деп эсептешкен. Ошол Улуу тоонун урматына ушундай бийик зиккураттарды кура башташкан. Кийин шумерлерден египеттиктер пирамидаларды куруу идеясын алышкан. Демек, байыркы шумерлерде да, байыркы египеттиктерде да ыйык тоолордун, бийик тоолордун культу болгон. Дагы айта кетчү жагдай, байыркы шумерлер өзүнүн жаңы мекенин, Месопотамияда жайгашкан жаңы мекенин Кенгер деп аташкан. Ушул жерден көп нерселерге токтолсок болот. Айтсак, Улуу тоо деп жатышат. Улуу тоо бул демек Теңир тоо. Сиздер билгендей, бүгүнкү күндө Тянь-Шань тоо системасы деп аталган Улуу тоону байыркы мезгилде кыргыз эли Теңир тоо деп аташкан. Тилекке каршы Кыргызстан Орусия империясынын курамына киргенден кийин орусиялык изилдөөчүлөр, алардын ичинде географ Семенов Тянь-Шанский, бул тоо системасын кыргыз тилинде Теңир тоо деп атабастан, байыркы кытайлардын тилинде, байыркы кытайлардын картасы боюнча Тянь-Шань деген ат менен калтырып койгон. Ошол себептен дүйнөлүк карталарда Теңир тоо бүгүнкү күндө Тянь-Шань деген аталыш менен белгилүү. Демек, Теңир тоонун урматына байыркы шумерлер өз мекенин Кенгер тоо деп аташкан жана момундай зиккураттарды курушкан. Бул зиккураттарды Теңир тоонун жасалма, адамдын колу менен жасалган жасалма түрү деп айтсак да болот. Кийинки темаларда бул зиккураттар тууралуу дагы кенен айтып бергенге аракет кыламын. Байыркы шумерлер менен кыргыздардын мифологиясы да аябай окшош. Айтмакчы, байыркы шумерлер менен кыргыздарга таандык теңир ишениминин өзөгүндөгү дилди алып, аны байыркы аккадтыктар, эсиңерге салсам, шумерлердин түндүк коңшулары аккадтыктар деп аталган. Эгерде шумерлер булар кыргызга жакын эл болсо, аккадтыктар бул заманбап еврейлер менен арабтардын түпкү теги болуп саналат. Демек, байыркы шумерлер менен кыргыздарга таандык теңир ишениминин өзөгүндөгү дилди алып, байыркы аккадтыктар иудаизм, христиан дини жана ислам дини деп аталган авраамдык же болбосо ибрагимдик диндер катары
түзүп алышканын заманба билим көзгө сайып көрсөтүп келет. Мен бул жерге ошол илимий булактарды атайын сиздердин көңүлүңүздөргө буруп жатам жана коюп жатам. Байыркы шумерлер менен заманбап кыргыздар тектеш, тилдеш, өзөктөш элдер. Заманбап тарыхчылар байыркы шумерлер менен кыргыз элине айтылышы да, мааниси да окшош болгон 450дөн ашык сөздөрдү таап чыгышты. Бул жерге мен атайын ошол авторлордун айрымдарын коюп койдум. Бул жерге мен атайын Карачай Балкар жана кыргыз улутундагы авторлорго басым жасадым. Бирок байыркы шумерлер менен заманбап түрк тилдүү элдердин, анын ичинде кыргыз элинин тилине таандык окшош болгон көп сөздөрдү изилдеген окумуштуулар, орус улутундагы дагы окумуштуулар бар, чет өлкөлүк окумуштуулар да бар. Бирок мен атайын бул жерге Карачай Балкар жана кыргыз улутундагы окумуштуулардын эмгектерин атайлап койдум жана ушул окумуштуулардын эмгектеринен мен төмөнгөдөй маалыматтарды таптым. Мынакей карасаңыздар, бул маңдайыңыздарда таблица турат. Таблица 3 колоннадан куралган. Ар бир колоннада шумер сөздөрү, Карачай Балкар сөздөрү жана кыргыз сөздөрү көрүнүп турат. Мен баарына токтолуп отурбайын. Эгерде сиздер убактыңыздар болсо, бул видеону көрүп жатып, атайын бул таблица көрсөтүлгөн жерди токтотуп алып, ар бир сөзгө кеңири токтоп анализ жасасаңыздар болот, талдоо кылсаңыздар болот. Мен атайын эле баш жагындагы 1-2 сөздөргө көңүлүңүздөрдү бурсам, айталык байыркы шумер тилинде ава деген сөз орус тилинде старший брат деген маани туюнтат экен. Карачай Балкар сөздөрүндө аба бул бабушка, чоң эне дегенди маани берет экен, апа, чоң апа деген мааниде. Ал эми кыргыз тилинде болсо ава деген сөз бул старший брат деген маани бүгүнкү күнгө чейин берип келет. Шумер тилинде аз деген сөз мала деген маани берет экен. Карачай тилинде да, кыргыз тилинде дагы ушундай эле маани берет. Шумер тилинде 6 деген сөз 6 деген маани берет экен. Кыргыз жана Карачай Балкар тилдеринде дагы 6 бул 6. Жана башка баарын өзүңүздөр токтолуп кенен кесири талдап алыңыздар. Мисалы үчүн жаз деген сөз писать. 3 тилде тең ушул маани берет. Айтылышы да, формасы да окшош. Мынакей бул жерге дагы башка сөздөрдү койдум. Биринчи эле сөзүн карасаңыздар, жол деген сөз бул дорога деп которулат. 3 тилде тең ушундай эле маани берет. Жыр деп айтылчу экен, байыркы шумер тилинде песня деген маани берет экен. Карачай Балкар тилинде дагы, казак тилинде дагы жыр деген сөз песня деген маани берет. Кыргыз тилинде ыр. Жүн дейт шумер тилинде, Балкар Карачай тилинде дагы жүн. Менин оюмча үй катары эле жазылса керек ал тилдерде дагы. Ал эми кыргыз тилинде жүн, шерсть деген маани берет. Жана башка, мынакей акыркы жактагы сөздөрдөн окусаңыздар, кан деген сөз 3 тилде тең кровь деген маани берет. Кур деген сөз создавать, сооружать деген маани берет. Куш деген сөз 3 тилде тең птица деген маани берет. Дагы башка, мынакей бул жерде дагы кыз деген сөз девушка 3 тилде тең девушка деген маани берет. Дагы кайсы, сен деген сөз ты 3 тилде тең ты деген маани берет. Сан деген сөз 3 тилде тең число деген маани берет. Жана башка, убактыңыздар болсо бул сөздөргө атайын видеонун ушул бөлүгүн токтотуп коюп, бирден окуп талдоо жүргүзсөңүздөр болот. Эзотерика илиминин көрүнөктүү өкүлү Елена Блаватская өзүнүн сырдуу доктрина же тайная доктрина деп аталган атактуу китебинде адамзаттын Кудайдан келген алгачкы тили агглютинативдик тил түркүмү болгон деп жазганын окугам. Агглютинативдик тилдин эң байыркы үлгүсүн шумер тили берет. Байыркы шумер тили менен кыргыз тили окшош, үндөш, түгөлөш. Айтмакчы, тил канчалык байыркы болсо, анын сөздөрү да ошончолук кыска болот. Айталык кыргыз тилиндеги ава, аз, кыз, куш, от жана башка сөздөр шумер тилинде деле ошондой кыска сөздөр да. Эми агглютинативдик тилдердин өзгөчө мааниси кандай, өзгөчө формасы кандай? Ошолорго бир аз токтолуп кетелик. Темадан бир аз чыгып атабыз, бирок сиздерге түшүнүктүү болушун үчүн диндин түпкү тегин
семит дүйнөсү шумерлерден, кыргыз дүйнөсүнөн алгандыгын далилдөө максатында мен ушундай кошумча маалыматтарга токтолуп жатам. Мынакей бул жерден карасаңыздар, сиздерге көрүнсүн үчүн мен атайын бул немени өйдө коюп коеюн видеону. Агглюнативдик тилдер бул латынчадан агглюнация, жармашуу деп которулат. Бул сөз куруунун негизги түрү болуп, агглюнитация же сөздүн уңгусуна мүчөлөрдүн жармашуусу болуп саналат. Мисалы, сүрөттө түрк тилине таандык агглютинация берилген. Айталык, түрк тилинде окуу бул мектеп дегенди билдирет, орус тилинде школа. Эми окул деген эле уңгуга ар кандай мүчөлөрдү кошо берсек, сөз өзгөрүп кете берет. Мисалы үчүн окуулар, кыргызча мектептер, школы. Могу сүрөттү карасаңыздар, бири-бирине жармашып улам жаңы сөздөр түзүлүп кете берет. Окулда, мектепте, в школе. Окулубуз, мектебибиз, наша школа. Окууларыбыз, мектептерибиз, наши школы. Окууларда, мектептерде, в школах. Окууларыбызда, мектептерибизде, в наших школах. Ушундай формада түзүлгөн тилди агглютинативдик тил деп аташат. Мисалы үчүн кыргыз тилине таандык агглюнацияга мисал келтирсек, мисалы үчүн дос, друг деген сөздү алсак, дос кыргыз тилиндеги сөз орус тилине друг деп которулат. Дос деген сөзгө деген мүчөнү уласак, деген мүчө бул орусча мой маанисин берген, мой деген сөздүн маанисин берген биринчи жактагы таандык мүчө болуп саналат. Доска умду кошсок, досум, бул орус тилинде мой друг деген маанини берди. Дос кошулган кошулган а деген мүчө бул барыш жөндөмүсүнүн форманты болуп саналат. Мындан досума, моему другу деген сөздү алдык. Дос, тор. Дос деген сөзгө тор деген мүчөнү уласак, достор, бул тор деген бул көптүк түрдөгү формант болуп саналат, көптүк түрдү билдирген мүчө болуп саналат. Мындан достор же болбосо друзья деген сөздү алдык. Досторума деген сөз моим друзьям жана башка. Демек, агглютинативдик тилде уңгуга мүчө жалгануу аркылуу сөздөр өзгөрүп жүрүп отурат. Дал ушундай формадагы тил байыркы шумерлерге таандык болгон. Дагы кайталайын, кудурети күчтүү жападан жалгыз жараткандын дини жок. Биз азыр биринчи бөлүмдүн 3-чү темасына өтүп жатабыз. Биринчи бөлүмдүн 3-чү темасы мусулман, капыр жана ханиф дегендер ким деп аталат. Мен дагы кайталайын, кудурети күчтүү жападан жалгыз жараткандын дини жок. Көп сандаган диндерди жаратканды таануунун жолу катары пенделер өздөрү ойлоп чыгышканын бир аз мурдараак мен сиздерге айттым. Эгер ислам динин жараткандын дини катары кабыл алсак, эмне үчүн заманбап ислам дини бир Аллахка, бир Куранга, бир Мухаммед пайгамбарга ээ болгонуна карабастан өз ара 73 агымга бөлүнүп, алар бирин-бири капыр атайт. Ошондо жараткандын же Аллахтын дини болуп 73 агымдын кайсынысы эсептелет? Кыргызстанда жайнаган мечиттер менен молдолордун кимиси капыр эмес. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанга биздин ата-бабабыз кабыл алган Ханафи мазхабына таандык эмес көп агымдар менен багыттар келип, элдерибиз ошол багыттарды сокур ээрчип кетүүдө. Теңирден тескери кетпе, чен өлчөмдү бил деген бабаларыбыз. Учурда кыргыз коомунда өтө эле ошибка болуп бара жаткан диний тенденциядан чочулаган бир замандаш сиздер угуп жана көрүп жаткан видео талдоонун астарына мындай деп кайрылыптыр. Мен ошол замандаштын катына сиздердин көңүлүңүздөрдү бурсам. Ал киши мындай деп жазат: Гүлзатайым, буларга мусулман жана капыр, ошондой эле бир жаратканга ишенүү жана көп кудайга ишенүү, дагы дин жана ишеним деген терминдерди кеңири түшүндүрбөсөңүз, жинди эле болуп калышты. 10 жылдай болуп калды. Ош базарда бир жигитке чач алдырчу элем. Барган сайын даават айта берчи мага. Анан ант ичем ислам дини үчүн. Капырларды муздаш керек, капырларды өлтүрүш керек деп көп айтчу. Оозуна сала бергендей болуп, бирөөнү өлтүрүп 13 жылга кесилип кетти ошол бала.
мына ашынган динчил фанаттын пайдасы. Жогорудагыдай өкүнүчтүү окуяларды көрүп угуп туруп төмөнгөдөй суроолор жаралат экен. Коомдогу динге ашипке берилген зомбилердин талкаланган тагдыры үчүн ким жооп берет? Ошондой эле арабтын жарты тыйыны үчүн элдин тагдырын талкалап, Аллахтын алдына барганда эмне дешер экен алымдары? Анткени динде, салттуу динде адамдын тагдырын талкалоо бул өтө чоң күнөө катары эсептелет. Анда жогорудагы заманда сураган жана ушул темада коюлган капыр, мусулман жана ханиф деген сөздөрдү чечмелөөнү ырааты менен баштайлык. Биринчи түшүнүгүбүз мусулман түшүнүгү. Арабтын муслим деген сөзү Аллахка баш ийген адам. Орусчасы тот, кто поклоняется Аллаху деген маани берет. Куранды орус тилине которгон Валерия Порохова бул сөздү Аллахка берилген адам, человек, предавшийся Аллаху деп которгон экен. Бияка мен булакты көрсөтүп койдум. Мусульманин Википедиядан алынган аныктама. Экинчи түшүнүк капыр же кафир түшүнүгү. Арабтын кафир же кяфыр деген сөзү Кудайга ишенбеген адам деген маани туюнтат. Ислам дининде кафир же кяфыр деп куфр катары түшүнүлгөн төмөнкү иштерди кылбаган киши түшүнүлөт. Биринчиси жалгыз жараткан болуп саналган Аллахтын бар экенине ишенбеген жана Мухаммеддин пайгамбарлыгын кабыл албаган адам кафыр деп аталат экен. Өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенбеген кишини дагы кафир деп аташат экен. Акыр заман соту, страшный суд, тозок жана бейиш бар экенине ишенбеген адамды дагы капыр же кафир деп аташат экен. Үчүнчү түшүнүк ханиф. Тарыхтан белгилүү болгондой, кыргыз эли ислам дининин ханафи мазхабын кабыл алган. Ханафи түшүнүгүнүн өзөгүн ханиф деген сөз түзөт. Ханиф сөзү менен араб элдери өздөрү ислам динине киргенге чейин эле, ислам дини пайда болгонго чейин эле бул ханиф деген сөзү аркылуу араб элдери бир гана жараткандын бар экендигине ишенген. Физикалык, дене жана руханий жан дүйнө тазалыгын сактаган. Жалгыз жараткандын алдында туура жашап, ага ырым-жырымды туура кылып жүргөн адамды аташкан экен. Демек, байыркы ханифтер кыргыздар болгон. Жогоруда айтылгандай, кыргыз эли байыртан эле басса да турса да Теңирим жалгасын, Кудайым колдосун деген сөздөрдү оозунан түшүрбөгөн өтө эле кудайчыл эл болгон. Бул мааниде Теңир ишениминде жүргөн кыргыздарды капыр деп атоо таптакыр туура эмес экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге салайын. Дагы бир жолу эскерте кетсек, кыргыздар дүйнөдөгү эң байыркы элдердин бири. Элибиз Теңир ишенимин карманып, миңдеген жылдарга созулган карт тарыхты басып өтүп, бүгүнкү күнгө чейин эл катары сакталып отурушат. Теңир ишеними аркылуу бабаларыбыз Евразиянын көз мелжиген кеңир аймактарын өзүнө каратып, улуу дөөлөт каганат империя түзүшкөн. Бирик наркка негизделген төрөпелик салт менен ажайып маданиятты калыптандырышкан. Теңирчилик мыйзамдары боюнча жашоо кыргызчылык деп аталат. Демек, кыргыздын баласы үчүн Теңир өз атадай, ал эми арабтын Аллахы өгөй атадай каралат мен үчүн. Ошондой эле кыргыз тилинде көптүктү билдирген теңирлер деген түшүнүк жок. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Жогоруда айтылгандардан улам Теңир таанууга эбегейсиз зор салымын кошуп, тилекке каршы арабыздан эрте кетип калган Орозбек Айтымбет агайдын Бишкек шаарында 2006-жылы жарык көргөн Кара кыргыз деп аталган 5-китебинин 170 бетиндеги жараткан Теңир тууралуу эл арасынан жыйнаган учкул сөздөргө көңүл бөлөлүчү. Теңирди кыргыз эли кандай сыпаттаган? Жалгыздык Теңирге гана жарашат. Орусча мааниси одиночество украшает только одного Теңира. Мен эми кыргызчасын эле окуп турайын, орусчасын өзүңүздөр видеону атайын токтотуп алып, өзүңүздөр окуп талдап алыңыздар. Теңир бирөө, кезек экөө, ишеним көп. Демек, көп Теңир жок. Теңир бирөө, жараткан бирөө. Теңирден башка кудурет жок. Теңирдин ме деген үнү кулбайт, берген колу көрүнбөйт.
Ай ааламдын ээси теңир. Теңир чоң, теңирден соң дүйнө чоң. Улуу теңирге сыйын, улуу теңирди тааны. Теңириңди сакта, теңириңди бапта, кастарла. Жаңылбаган бир гана теңир, жазбаган кара жер. Жерде жапа жок, теңирде ката жок. Айтылбас сырды теңир билет. Теңир дилимде, айтарым тилимде. Теңирдин бир аты акыл, бир аты теңдик, бир аты чындык, бир аты акыйкат, бир аты адилеттик. Жана башка сөздөр. Мен сиздерге айрымдарын гана сунуш кылдым. Кааласаңыздар, Орозбек агайдын Кара кыргыз деген китебин таап, аны менен кеңири таанышып алсаңыздар болот. Эми азыр сиздерге сунуш кылынып жаткан видео талдоонун экинчи бөлүгүнө өтсөк, видео талдоонун экинчи бөлүгү улуу күчтөрдүн сырткы келбети кандай сүрөттөлөт деп аталат. Анан бул экинчи бөлүктү заманбап теңир таануучулар деген тема менен баштоону туура көрүп турам. Акыркы 5 жылда теңирчи деген жасалма термин аркылуу салттуу жана нарттуу кыргыз элине тарыхый кол салып, кылмыштуу жол менен кордогон миңдеген радикалдуу динчилерге принципиалдуу жана чечкиндүү түрдө каршы чыгып, улуттук баалыктарды коргоо жана даңазалоо максатын көздөгөн уюткулуу улуу журт коомдук кыймылы сыяктуу топторго кирген мекенчил интеллектуалдар пайда болду. Эми биздин уюткулуу улуу журт деп аталган коомдук кыймылдан сырткары бир топ коомдук кыймылдар бар. Алардын баарын кеңири айтып отурбайын. Ылайыгына жараша кийинки талдоолордо мен сиздерге ал коомдор тууралуу дагы айрым маалыматтарды берип турмакчымын. Дагы сиздердин эсиңиздерге сала кетсем, кылымдарды караткан кыргыз элинин тарыхына таандык тарыхый булактарда, этнографиялык адабиятта, фольклордук адабиятта теңирчи деген термин жок. Бул атайы кыргызды кордоо максатында жасалма жол менен ойлонулуп чыгылган термин болуп саналат. Айтсак, бул интеллектуалдар кантип пайда болду жана алардын катарына кимдерди киргизсек болот. Айтсак, 2017 жылдын 7 апрелден бүгүнкү күнгө чейин илим изилдөөчү Гүлзат Алиева светтик көз караштагы, бирок улуттук баалуулуктары менен өмүр кечирген ата-энеден таалим алып, советтик мектепте окуганына карабастан, өзүн теңирчи деген жасалма термин аркылуу тепкилеген миңдеген динчилердин ашкере ыплас тилдүү сөз бараңынын курмандыгы болуп келет. Бул тарых үчүн мен атайын айтып коеюн, анткени мени тепкилөө дагы деле уланууда. Ошол тепкилөөнүн терең максаты эмне жана кандай эмне мүдөөнү көздөп ошол иштер кылынып жатат. Ал тууралуу дагы мен сиздерге атайын кеңири айтып бермекчимин. Жогоруда сөз болгон мекенчил интеллектуалдар интернет булактары аркылуу өздөрүнө, орусча айтканда, онлайн радикализация жана массовая травля түрүндө болгон татаалдуу соккуларга жана 4 жылга күчөтүлгөн режим менен эркиндиктен ажыратууга чейин жеткен зомбулукка карабастан, дин таратуучулардын кыргыздарды атайлап кордоо максатында ойлоп тапкан теңирчи деген жасалма терминге позитивдүү маана берүү үчүн өздөрүн теңирчи деп атоону туура көрүштү. Мен бул жерге 2 булакты келтирип жатам. Биринчиси, илимпоз Гүлзат Алиева 2017 жылдын 7 апрелинде Айкөл Манас менен Апрель баатырларынын жаркын элесин ашата сөккөн, кыргыз каада салтын ширк атап жокко чыгарган ашкере радикалдуу позициядагы динчилерди сынга алганы үчүн ден соолугу жана өмүрү үчүн кооптуу болгон, жумуштан айдалуу менен коштолгон оор жагдайларды баштан кечиргенин тарых үчүн атайын айтып коюуну чечтим. Эгерде ал тууралуу кеңири маалымат алгыңыздар келсе, могу көрсөтүлгөн көк түстөгү шилтемени басып, ал тууралуу кеңири маалымат ала аласыздар. Ошондой эле экинчи шилтеме, журналист Зулпукар Сапанов кыргыз элинин байыркылыгы менен улуулугун даңазалаган Кыдыр санжарасы деп аталып, 2016 жылы жарык көргөн китеби үчүн радикалдуу динчилер тарабынан куруу жалаага кабылып, 2017 жылдын 12 сентябрь күнү Бишкек шаардык 1 райондук сотунун чечими менен дин аралык кастык козутуу деген берене менен 4 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияда жаза өтөө түрүндө соттолгон. Бактыга жараша кыргыз коомчулугу бул
куржалаага тикесинен тик туруп каршы болуп 17 күн ичинде, бул тарыхта мындай нерсе болуп көргөн эмес мурда кийин, 17 күн ичинде Кыргыздын улуулугу менен байыркылыгын даңазалаган журналистти түрмөдөн суруп чыгып үйүнө чыгарууга мүмкүндүк алышкан. Бул тарых үчүн өтө маанилүү маалымат деп ойлойм. Жогоруда сөз болгон мекенчил интеллектуалдар теңир ишениминин концепциясын иштеп чыгып, Авраамдык, Ибрагимдик диндер менен теңир ишенимине диаморфизм деген терминдин жардамы аркасында илимий анализ жасап, заманбап схоластика катары мүнөздөлө алган кыймылга чыйыр салышкан. Сиздерге айта кетчү нерсе, бул теңир ишениминин концепциясын жазуу менен бирге илимге диаморфизм деп аталган түшүнүктү дал ушул мекенчил интеллектуалдар киргизди. Бул дагы тарых үчүн өтө маанилүү маалымат деп ойлойм. Ошондуктан мен бул жерге атайын ошо жарык көргөн концепциялар менен жарык көргөн китептерди атайлап койдум. Алардын авторлору Алиева менен Кыдыршаев, ошондой эле Алиеванын өзү, анан Сапанов Зулбухардын Кызыр санжарасы деп аталган китептери. Бул китептерде теңир ишениминин өтө терең мааниге ээ, өтө кенен мазмунга ээ улуу дүйнө таанымы экендигин даңазалаган идея чагылдырылган. Айтмакчы, илим изилдөөчү Гүлзат Алиеваны теңирче деп тепкилөө эреже катары Арстан Алаевдуу жарандын ысымы менен милдеттүү түрдө байланыштырылат. Учурдан пайдаланып, сиздерге расмий маалымат берейин. Биринчиден, мен Арстан Алай деген жаранды телевидение жана социалдык тармактар аркылуу гана билем. Экинчиден, мен Арстан Алай деген жаран менен реалдуу турмушта тааныш эмесмин. Үчүнчүдөн, мен Арстан Алайды эмес, миңдеген жылдык тарыхка ээ кыргыз баалуулуктарын изилдеген илимий жолдогу адаммын. Төртүнчүдөн, мен илимий изилдөөчү катары Арстан Алайдын экстраординарлуу пикирлерин салттуу кыргыз дүйнө таанымына кирбээрин расмий түрдө белгилейм. Анан бешинчиден, мен Арстан Алайды инсан катары сыйлайм, бирок анын экстраординарлуу ой пикирлерин колдобойм. Экинчи бөлүмдүн экинчи темасын зооморфизм деп атадык. Бул терминдин дагы маанисин түшүндүрүп кетейин. Диний философия улуу руханий күчтөрдүн сырткы келбетин төмөнкү терминдердин жардамы аркасында сүрөттөйт. Биринчиси зооморфизм, грекчеден zoos деген сөз жаныбар, морфос деген сөз келбет, кебете, форма, образ деп которулат. Зооморфизм улуу күчтөрдү жаныбардын же айбандын келбетинде сүрөттөйт. Мисалы, Манас эпосундагы Кайберен, Алып кара куш, Ажыдар, Камбар ата сыяктуу персонаждар. Ошондой эле грек мифологиясындагы Пегас, Кентавр жана башка ушул сыяктуу персонаждар. Ислам мифологиясындагы Күлүк, Тулпар, Бурак, пайгамбарды колдоп жүргөн Арстан жана башка ушул сыяктуу персонаждар. Ошондой эле байыркы египеттик мифологиядагы айрым жаныбарлар түрүндө сүрөттөлгөн улуу руханий күчтөрдү зооморфизмге киргизүүгө болот. Экинчиси антропоморфизм деп аталат. Грекчеден антропос адам, морфос келбет, кебете, форма, образ дегенди билдирерин жогоруда айттым. Антропоморфизм улуу күчтөрдү адамдын келбетинде сүрөттөйт. Мисалы, кыргыз фольклорунда Кыдыр ата, Умаене, перилер, дөөлөр жана башкалар адамдын келбетинде сүрөттөлөт. Грек мифологиясында Зевс, Гера, Афродита жана башкалар дагы адам келбетинде сүрөттөлөт. Христиан дининде Бог Отец, Кудай ата, Богородица, Кудай эне, Бог сын, Кудай уул жана башка ушул сыяктуулар дагы адамдын формасында сүрөттөлөт. Ислам дининде Жабраил, периште, Иблис жана башка персонаждар дагы адамдын келбетинде сүрөттөлөт. Мындай сүрөттөөнү антропоморфизм деп аташат. Кийинкиси социоморфизм. Латынчадан социум жалпы коомдук деп которулат. Ал эми грекчеден морфос деген сөз келбет, кебете, форма, образ деп которуларын жогоруда айттым. Социоморфизм улуу күчтөрдү алтын такта отурган падышанын же пенделерди жазалаган соттун келбетинде сүрөттөйт.
Мисалы христиан диніндегі Господь Бог, орысча которсоң, кыргызча которсок муну үстөмдүк кылуучу Кудай. Жана ислам диніндегі Аллахты дагы социоморфизмге киргизсек болот. Анткени христиан диніндегі улуу күч дагы, ислам дининде дагы улуу күч дагы могу сүрөттөрдө көрүнүп тургандай, акыркы сот болчу күнү же болбосо кабырга барганда деп айтылат, адамдарды соттоп бейишке же тозокко жөнөтүүчү миссияга ээ. Мындан сырткары Тоорада, Библияда жана Куранда Аллах, Яхве, Жахаба, Иегова деп аталган күч баарын жалмап кетчү от түрүндө же дайыма кан көксөгөн, кан тилеген падыша же сот түрүндө сыпатталат. Ошол себептен Курандын Касас сүрөсүндө Аллах жалбырттап күйгөн от түрүндө Муса пайгамбарга жолукканы өтө кызык болуп саналат. Кааласаңыздар Курандын Касас сүрөсүн окуп коюңуздар. Которгондор Исмаилов, Абдылдаев, Долов, Гавай. 2006-жылы которулган экен жана 2006-жылы жарык көргөн бул китеп, бул Куран китеби. Айтмакчы, дүйнө элдеринин диний түшүнүмдөрүндө жалбырттап күйүп турган от түрүндө эреже катары жин шайтан гана сыпатталат. Жин шайтан көп убакытты кабырда өткөрүп, тирүү жандыктардын жанын соруйт, аларды соттойт. Күнөөлүү жандарды жазалоо үчүн аларды отко шишкебек кылып куйкалайт. Кабырдан бошой калганда жин шайтан жер үстүнө чыгып, элдерди бири-бирине каршы айдактайт, ташбаран калдыртат, мууздатат, согушка үндөйт, кан көксөйт. Ошол себептен мен бул жерге сиздерге атайын Библиядан, Курандан, Тооraдан алынган мындай үзүндүлөрдү атайын орус тилинде окуйдум. Которгонум жок, мындай бурмалануу болуп кетпесин деп. Мисалы үчүн могул текстти карап көрсөңүздөр, Яхве, жоксо Жахаба деп атайт, аны Иегова деп атайт, Савауф же Аллах деп аталат. Ушул күч абдан кудайлардын кудайы катары сүрөттөлүп атат. Өтө улуу, күчтүү жана коркунучтуу күч катары сүрөттөлүп атат. Анан бул күчтүн тегеритеси страшное великолепияга толгон дейт да, укмуштуудай аземге толгон. Булар алтын такта отурат, ушундай бир азем дүйнөдө жашайт да, өтө бай дүйнөдө жашашат. Бул жерге дагы атайын мен ошо Библиядан коюп койдум. Бул адам, сот же падыша түрүндө сүрөттөлгөн улуу күч, бул кадимки эле адамдар сыяктуу да. Мисалы үчүн могу жерди карап турсаңыз, Тооraдан алынган үзүндүнө карап турсаңыздар, Савауф же болбосо кийин ал Иегова, Жахава, Аллах деп аталып кеткен. Савауф 6 күн бою дүйнөнү жазап, жаратып дейт. Анан 7-нчи күнү аябай чарчап калып, анан ошону эс алууну чечти дейт да. Эгер ал кудуреттүү күчтүү болсо, ал эмне үчүн чарчап калат? Ошондуктан ал эс алайын деп Эдем багына келди, бейиштин багына келип, анан күндүн ысыгынан коргонуп, бактардын көлөкөсүнө отуруп калды дейт да. Эгерде ал кудуреттүү күчтүү күч болсо, ал ошо күндүн ысыгынан коркпойбу? Эмне үчүн ал көлөкө издейт да? Ошондой эле ошол улуу күч жыт сезүү, жыпар жыттарды абдан жакшы көрөт экен да, ошону жыттаганды жакшы көрөт экен. Бул дагы ошо адамга окшоштурулуп сүрөттөлүп атат да. Ошол эле учурда ушу адам түрүндө, сот түрүндө же падыша түрүндө сүрөттөлгөн улуу күч атайын пайгамбарлар аркылуу элдерден курмандык чалууну суранат да. Менин каалоомду аткарып, мени ыраазы кылыш үчүн сен элдерге айткының, алар мага курмандык чалсын дейт да. Могул текстти окусаңар, адамдар мага алтын түрүндө, күмүш түрүндө, аябай бир кымбат баалуу нерселер түрүндө мага курмандык чалсын дейт. Орусча барыңыздар түшүнөсүздөр, бул жерден окуп алсаңыздар болот да. Анан тиги негизинен кымбат баалуу буюмдар менен тамак сурайт да, мага тамак алып келип бергиле деп. Мисалы үчүн, бул жерден ушу кааласаңыздар, ушу төмөн жакка сиздерге атайын булакты көрсөтүп койдум, шилтемени. Бул жерде карасаңыздар, ошо Тоорада, Библияда жазылып турат,
улуу күч суранып атат да, мага деген жаш козулардын этин алып келип бергиле. Күн сайын постоянно дайыма курмандык чалып алып келип бергиле дейт да. Бир жаш козунун этин эртең менен, башка жаш козунун этин кечке жуук алып келип мага дайыма алып келип тургула дейт. Эң мыкты ундан жасалган таттуу токочторду алып келип бергиле дейт. Бул жерге бүт баарын айтып атат да, кандай бир сонун майдан, даамдуу майдан аралаштырып жуурулган токочту алып келип бергиле дейт. Ошол токоч виного, шарапка жуурулсун дейт. Анан мага иче турган шараптар менен аябай жагымдуу жыты бар нерселерди алып келип бергиле дейт да. Алардын баары мен тиги отко жагып, жытын чыгарып, ошондон рахат алам деген маани айтып атат. Ошол Иегова ошо алып келип берген нерселердин баарын от түрүндө баарын жеп, курмандыкка чалынган нерселерди. Алар ошо коркуп кеткенден, буякта адамдар Левит деген Библиянын главасын карасаңыздар, ошо от түрүндө чыга калып, анан баарын мойсоп жеп койгондон элдер коркуп кетип, бакырып жерге жата калышты дейт. Кааласаңыздар окуп коюңуздар. Ошол эле учурда Кудай адамдардын каалоо тилектерин алар курмандык чалган учурда гана аткарат экен да. Абдан мындай көп тамак аш түрүндө курмандык чалынса, ошондо гана ал аткарат экен. Ошондуктан Самуил деген адам жаш баглан козуну алып, аны ошо Иеговага курмандык чалды дейт да. Иегова от түрүндө көрүнүп, анан ошо козуну ап этип сугунуп алыптыр да. Ошондон кийин гана, козуну курмандыкка чалгандан кийин гана Самуил ошо Иегованы, улуу күчтү, Израилдин деген Израилди коргоп калуу үчүн, душмандардан коргоп калуу үчүн жардам берүүгө чакырды дейт. Куранда деле ошондой, Аллах дагы ошо таттуу, өтө көп эт түрүндөгү, кан аралаш, май аралаш, майлуу эт түрүндөгү тамактарды суранат курмандыкка чалууну. Мисалы үчүн, Муса өзүнүн элине Аллах силерге уй союуну буйрду деп айтып атат да. Караңыздар, Бакара сүрөсү, Курандан тиякта сүрөлөрдүн номерлери көрсөтүлгөн. Которгондо Исмаилов, Абдылдаев, Дулов, Габай жана башкалар. Эми мен сиздерге зооморфизм, антропоморфизм жана социоморфизм жөнүндө жогоруда кеп кылдым. Азыр мен теоморфизм жөнүндө бир аз маалыматты бергим келип жатат. Жогоруда айтылгандай, теоморфизм термини дал ушул биздин улуттук уюткулуу улуу журт кыймылы тарабынан ойлонулуп табылып, анан жанагы теңир тааным боюнча жазылган концепцияга илимий түшүнүк катары киргизилди. Айта кетчү жактай, теоморфизм боюнча жазылган илимий макалалар эл аралык масштабда өткөн илимий практикалык конференцияларда сунуш кылынып, окумуштуулар дүйнөсү тарабынан жылуу кабыл алынды. Жана бул макала орус тилинде гана эмес, болгар тилинде дагы которулуп, азыр Болгарияда басылып чыкты, басмадан чыкты. Жогоруда аталган күчтөрдөн айырмаланып, 18 000 ааламды жараткан теңир зооморфизмда, антропоморфизмда, социоморфизмда формасында сыпаттала албайт. Анткени теңир бул космостук масштабтагы абсолюттуу рух. Ошондуктан могу сүрөткө көңүлүңүздөрдү бөлүүгө чакырам. Сүрөттүн алды жагында теңир жараткан эге деп жазылган. Бул сүрөттүн автору таланттуу кыргыз сүрөтчүсү Майрамкул Асаналиев агай болуп саналат. Анан Майрамкул Асаналиев агай, өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарынын эмблемасынын автору болуп саналат. Көчмөндөр оюнунун логотипинин автору болуп саналат. Өтө таланттуу сүрөтчү. Манас эпосу боюнча жараткан бир топ сүрөттөрү элге кеңири маалым. Анан могу жараткан теңирди Майрамкул агай зооморфизм, антропоморфизм же социоморфизм түрүндө эмес, башкача формада чагылдырганга, көркөм формада чагылдырганга аракет кылган. Мен ушул форманы туура деп эсептейм. Анткени тегереги, төгөрөгү төп келген теңир да.
туш тарабы төп келген теңир. Теңир деген бардык жака төп, бардык жака тең. Менин жеке пикиримде теңир же болбосо абсолюттуу рух ушундай гана формада чагылышы керек. Анткени теңир бул космостук масштабдагы абсолюттуу рух. Ошондой эле теңдеши жок теңир көлөм, жыйыт, түс, салмак сыяктуу физикалык сапаттарга ээ эмес. Биз билбейбиз теңирдин бою 1 метрби же 2 сантиметрби. Аны билбейбиз. Анын жыты кандай экенин да билбейбиз. Теңирдин түсү кандай экенин да билбейбиз. Салмагы кандай экенин да билбейбиз. Анткени теңир эч кандай физикалык же болбосо материалдык сапаттарга ээ эмес. Теңир бул абсолюттуу рух, руханий күч. Ошондой эле теңирди жаныбар, айбан, аял, эркек, жөн эле киши, сот же падыша катары элестетүү эч мүмкүн эмес. Анткени теңир бул улуу күч. Бул жердин гана масштабындагы улуу күч болуп саналбайт. Бул космостук 18 000 ааламдын деңгээлиндеги улуу күч болуп саналат. Ошол улуу күчтү кыргыз эли теңир деп атайт. Демек, аруу элдерине кирген кыргыз дүйнө таанымы боюнча баарыбызды жасаган улуу күч жараткан теңир деп аталат. Жогоруда айтылгандардан улам теңдеши жок жараткан теңирди диаморфизм, грекчеден теос жараткан, морфос, келбет, кебете, форма, образ, түшүнүк аркылуу гана сыпаттоого болот. Теңир сөзү тең, равенство, баланс жана ири, колоссальный, великий сөздөрүнөн куралган. Анткени бүткүл дүйнө ак менен каранын, күн менен түндүн, жаш менен карынын жана башка улуу карама каршылыктардын биримдиги менен күрөшүнөн куралган. Ошол улуу биримдик менен күрөштү тескеп турган, ошолордун тең салмагын сактап турган улуу күч кыргыз тилинде теңир деп аталат. Ошентип кылымдарды карыткан кыргыз эли 18 000 ааламды же болбосо 18 000 метагалактиканы жараткан улуу кудуретти теңир деп башка тилде эмес, өз эне тили болгон кыргыз тилинде адашканы чындык. Кудуреттүү күчтү жараткан теңир өзү жасаган дүйнөдөгү ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын, идея, рух менен материянын, күн менен түндүн улуу тең деген улуу балансын сактап турат. Өмүр менен өлүмдүн, ден соолук менен оору сыркоонун жана башка дүйнө деген өтө чоң эркек менен ургаачынын жана башка карама каршылыктардын ортосундагы улуу теңдикти сактап турган улуу күч теңир деп аталат. Теңир эч качан позитив менен негативдин пайдасына тартпайт. Анткени теңир эки күчтү тең жаратты. Демек эки күчтү бирөөнө жармаша калып, бирөөнө жардам берип, бирөөнү басмырлаган сапаттарга ээ эмес. Өзүм жараткан дүйнө карама каршылыктардын биримдиги менен күрөшүүнүн мыйзамы боюнча өнүксүн деген максатта теңир бири-бирине карама каршы келген күчтү коюп койгон дүйнөгө. Ошол себептен теңир эч убакта оң күчтү дагы колдобойт, сол күчтү да колдобойт. Мен жогоруда айткандай, теңир акты дагы, караны дагы, оңду дагы, солду дагы, жакшылыкты да, жамандыкты дагы эч качан колдобойт. Колдоо бере турган күчтөр болуп Кыдыруу май саналат. Бул Кыдыруу май бул ак күчтүн башында турат. Мен Кыдыруу май жөнүндө дагы кеңири маалыматтарды кийинки талдоолордо бергенге аракет кылам. Анткени бул Кыдыруу май же болбосо Кудай бул адамдарды колдоп жүргөн руханий күч же болбосо кайыпбир болуп саналат. Алар эч качан өлбөйт, эч качан кайра төрөлбөйт, алар түбөлүк жашашат. Ал жөнүндө да кеңири маалымат берем. Жогоруда айтылгандай, Кыдыруу май же болбосо Кудай бул антропоморфизм деңгээлинде сыпатталат, анткени адам түрүндө сыпатталат. Кыдыруу майга карама каршы келген кара күч бул жин шайтан катары сыпатталат. Мен бул тууралуу кийинки талдоолордо сиздерге кеңири маалымат берүүгө аракет кылам. Мен жогоруда айттым, теңир эч убакта эч бир күчтү колдобойт. Ошондуктан кыргыз эли теңирим жалгасын, теңирим агынан жалгасын, теңирим жакшылыгынан жалгасын деп алгашат. Айтсак, эми теңир эки күчтү тең берип коюптур, бирок ошентсе дагы бизге ак күчтү бергенге аракет кылсын, кара күчтү бербесин деген мааниде ошо жалгасын деп айтышат да. Ал эми Кудайга карата, Кыдыруу майга карата Кудайым колдосун деп суранышат. Анткени чындыгында эле Кыдыруу май
адамзат пендесин, киши зат пендесин колдоп жүргөн руханий күч болуп саналат. Орус тилинде айтсак, булар бессмертные духовные покровители, же болбосо бессмертные духовные ангелы-хранители деп айтсак да болот. Кыргыз тилинде кайыпбер деп аталышат. Эсиңиздерге салсам, кыргыз тилинде пайгамбар түшүнүгү жок. Семит элдеринде 124 миң пайгамбар болгон. Алардын баары өлүп жок болгон. Акыркы пайгамбар бул Мухаммед пайгамбар. Ал эми кыргыз дүйнө таанымында пайгамбар түшүнүгү жок. Бизде кайыпбер түшүнүгү бар. Киши затын колдоп жүргөн кайыпбирлер бул Кыдыр менен Умай. Мисалы үчүн Умай эне Теңирден келген өмүрдө. Анткени Умай ал өмүрдү жасай албайт, Теңир гана жасайт өмүрдү. Теңирден келген өмүрдү балага берет. Ошо баланын жашоосун колдоп, ар кандай кырсыктардан колдоп жүрөт, коргоп жүрөт. Кийин бала бутуна туруп, өз алдынча кадам шилтей баштаганда Кыдыр ата аны ар кандай күчтөр менен дарыйт. Ал күчтөр дагы Теңирден келет, аларды Кыдыр ата өзү жасабайт. Ал Теңирден келген күчтөрдү гана ортомчу сыяктуу болуп ошо Теңирден алып, кайып дүйнөдөгү Теңирден алып, ошол адамга берет. Кыдыр негизинен кандай сапаттар менен адамды баалайт, кандай баалуулуктар менен адамдарды баалайт. Кыдыр негизинен кут менен дарыйт, кут берет. Бул орус тилине счастье деп которсок болот. Рызкы менен дарыйт. Орус тилине бул сөздү божественная благодать деп которсок болот. Андан кийин дөөлөт менен дарыйт. Бул деген материальное богатство деп которсок болот. Оомат менен дарыйт. Муну орус тилине государственная власть, политическая власть или имперская власть деп которсок болот. Демек ушундай позитивдүү күчтөр менен Кыдыр ата дарып кетет да. Ал эми Кыдыр менен Умайга каршы күч, ал дагы антропоморфтук мүнөздөгү күч. Ал тескерисинче адамдын жанын кыят, кабырда жашайт. Ошол жака барып алып, мен жогоруда айткандай, кабырда отуруп алып адамдарды соттойт, аларды тирүүлөй, отко куйкалап, ошолордон рахат алат. Адамдарды өлтүргөн согуштарга чакырат, ыйык согуштарга, мени ыраазы кылган согуштарга келгиле деп, ошол согуштарда өлгөн миллиондогон адамдардын азабынан, төгүлгөн канынан, ошолордун өлүмүнөн ошол терс күч ыраазы болот да. Ошондуктан мен ал күчтөр жөнүндө өзүнчө башка бир талдоодо кенен айтканга аракет кылайын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул киришүү бөлүмү болду. Бүгүн сиздерге ошо теңир тааным боюнча кичинекей бир талдоону сунуш кылдым. Бул талдоолордон бешик болсо бек болсун. Алган багыты, алган кадамдары чечкиндүү болсун. Буюрса сиздерден каттарды күтөм, пикирлерди күтөм, толуктоолорду, бышыктоолорду күтөм. Орус элинде айтылат эмеспи? Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы, көп баш андан да жакшы деп. Ошондуктан биргеликте ушу кыргыз элине таандык теңир таанымы менен байланышкан көптөгөн улуу дөөлөттөрдү, улуу баалуулуктарды, улуу идеяларды сунуш кылып туруңуздар. Сиздерден келген сунуштар аркылуу ошолорду пайдаланып, мен кийинки талдоолорду даярдап, аны дагы сиздерге сунуш кылууга аракеттеримди кылайын. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Теңирим баарыңыздарды агынан жалгасын. Кыдыр Умайым дайыма колдоп жүрсүн баарыңыздарды. Манас атам баарыңыздарды коргоп жүрсүн. Көрүшкөнчө.